Эгерде авто уна арам акчага аралашып кеткен акча менен алынган болсо, бир уна сатып алыптыр. Унаны сатып алып атканда арам акча аралашып кетиптир. Ошол уна менен ишке барып келүүм арам болобу дейт. Машина менен иш кылбайм. Жөн гана ишке барып келем дейт. Себеби арам менен табылган акча малул хабис, таза эмес акча деп билинет. Таза эмес акчада береке жок. Таза эмес акчаны таза кылуунун бирден бир жолу садака. Баягында да айтканбыз го, эмне кылсын, алып чыгып туруп, бирөө шариятты билбеген мезгилде процентке акча берип жүргөн $10,000 пайда көрдү. Кийин кайдан жайдан сабактарды укту, риба деген, сүткорлук деген арам экен, андан түшкөн акча арам экен. Аны эмне кылыш керек? Аны жок кылыш керек десе, айтып атам да, $10,000 алып чыгып туруп огородко бензин чагып өртөш керек ошол акчаны? Жок, анын бирден бир жолу эмне кылыш керек? Садака кылыш керек. Ал садаканын кандай түрү болсун? Мечит саласыңбы, муфтият саласыңбы, карлар үйүнө бересиңби, жетимдер үйүнө бересиңби, көзү азиздерге, дудуктарга садака болду. Мына ошол менен тазаланат акча. Бирок ошол адамга сооп жазылбайт. Эмнеге? Себеби арамдан табылган акчага сооп берилбейт. Анан адамдарга бир түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Андай боло турган болсо, мен тиги эптеп неме кыла берейин, сүткорлук менен акча таба берейин да, тигини мен студенттерди окутайын, мен жок. Эгер табылып калса кандай кылабыз дегенде гана ушул жолду таап беребиз. Башынан баштап адамдар арамдан акча таап, арамдан акча менен садака кылсын, жакшылыктарды кылсын делинбейт. Себеби кокустан ошо арам акчаны жасап атып өлүп калсаң, болду, анда кыяматта жооп бересиң. Садака жетишпей калды. Билбейбиз да, 2 мүнөт, 1 мүнөт. Өмүр деген нерсе Кудайдын колундагы нерсе. Демек, арам акча аралаштыбы, демек аны тазалаш керек. Эмне себептен зекет бизге парыз болгон? Зекет парыз, Аллах Таала адилеттүү зат да. Эч бир өзүнүн пенделерине зулумдук кылбайт. Эмне себептен мунун иши жакшы жүрүшүп кетти да, бул байып кетти. Мунун иши жүрүшпөй атат, кембагал болуп атат. Эмнеге? Бул деле иштеп атат, бул да аракет кылып атат. Бунун жолу болбой атат, тиги бол. Сыноо үчүн. Бунун кембагалчылык колунда жок менен муну сынайт. Аллах Таалага шүгүр кылабы экен кембагалчылыкка. Сабыр кылабы экен. Тиги байды сынайт, сен акчаң менен ошол парыз кылам. Бересиңби тыйын? Ал өзү ошонун акчасы. Бул Аллах Таала тигини сыйлаш үчүн берген. Ошон үчүн эмне? Зекетти берүүнү парыз кылып койду. Мустахаб, сүннөт деген жок. Сен беришиң керек. Милдеттүүсүң дейт да, сен мындай эле берип турганбыз сага. Ал-малу лиллах. Акча бул Аллах Тааланын акчасы. Мал, мүлк бул Аллахтыкы. Бизге жөн эле мындай, жанагы бизде азыр мындай кылып койду го. Бизге кагаз акчаны чыгарып койду. Жөн эле бири-бирибиздин арабызды аралаштырып, алмаштырып эле жан багып атабыз да. Мындай карап турсаңыз, жөн эле. Мен сизге бердим, сиз мага картошка бердиңиз. Ал картошканы экти, сизге сатты, сиз кагаз бердиңиз, сизди картошканы берди. Ал акчаны алып барып ал үйдө алды, да башка мынтип аралаштырып атасыз. Ошону жөн эле сен картошканы бер, мен үй берейин дей берсең деле болмок, просто. Ошону ортого мындай кылып койду. Кудайдын малы, Кудайдын мүлкү адамдардын арасында гана мындай жүрөт. Ошо билесиңерби? Урлук кылганда. Бир адам урлук кылса, ал урлук 10 дирхамга жеткен болсо, 10 дирхам анын колу кыркылыш керек, эгер шарият өкүмү болсо. Урдап кетти дагы, тиги акчаны жеп койду. Же болбосо иштетбейди. Уруну кармады, камералардан башка кылды дагы, мойнуна койду дагы, ислам соту колун кыркты. Тиги адам малдын ээси. Мен акчамды бер дейм, жок. Берилбейт. Колу кыркылды, болду ушу менен счет. Анда тиги акчасын тиги урдаткан адам эмне болот десе, болду. Себеби качан уурулук болуп, бунун мүлкүнөн чыккандан, урдагандан кийин, болду бунун мүлкүнөн чыгып, Аллахтын мүлкүнө кирет. Ошон үчүн колду кыркуу Аллахтын акысы дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, эгерде Фатима менин кызым урлук кылган болсо, колу кыркылыш керек. Менин колумдагы нерсе эмес, бул Аллахтын буйругу. Аллахтын акысы. Ошон үчүн колу кыркылыш керек. Штраф төлөп кетип жок, болбойт.
Ошону айтылат да, уурулуктагы качан адамдын уурулук кол кыркылат. Кээ биркилер түшүнбөйт ошонучу. Ошол мал, акча жашырылган болушу керек. Уурдалган нерсе. Акчаңыз чөнтөгүңүздө, кошелегиңизде, чөнтөгүңүздөн уурдап кетсе. Үйүңүзгө коюп, эшикти жаап коюңуз, үйүңүздөн уурдап кетсе. Эмнеге? Себеби ошондо тиги бетбактык кылып Кудайдын немесин көз илбестен барып уурдагандык үчүн жанагы жерге барып уурдаганда болду. Тиги малдын ээсинин мүлкүнөн чыгат, Аллахтын мүлкүнө ошон үчүн кетти, уурдап кетти. Кармалды, кармадан кол кыркат болду. Тиги акчаны тияка кайтарбайт. Ошого кээ биркилер айтат, андай боло турган болсо, жайлоодо жүргөн топоздор бирөө уурдап кетип калса, жылкар уурдап кетип калса, эмне болот десе? Уурдап кетсе, ага казы өзүнчө өкүм чыгарат да. Камайт же сабайт. Бирок кол кыркылбайт ага. Себеби жайлоодо жүрөт да алчы. Ал эмне уурдай берсин деген нерсе эмес. Жок, ага ошо колун кыркуудан кем болбогон бир өкүмдү берет казы. Ошого эгерде бирөө телефонун стоянкага коюп же болбосо аялдамага коюп кетип калса, бирөө алып кетсе, анын колу кыркылбайт. Эмнеге? Ага өзүнчө бир неме берет, камалат же штраф салынат, эмнесе кылат. Бул колу кыркылбайт. Эмнеге десе, ал жерде ошол адамда бир неме бар, шылтоо бар. Эмне себептен муну уурдадың десе, мен уурдаган жокмун, турган экен, жөн эле алдым, ээсине кайтарам деген шылтоосу бар да. Ошон үчүн чөнтөгүнөн уурдап кеткенде, үйдөн уурдаганда эч кандай шылтоосу жок да, сен эмне себептен үйдүн ичине кирип алдың дегенде, ууруу эмне себептен эң намыстуу айып бул уурулук. Өтө намысты бирөөнүн үйүнө кирип алып кетесиң, бирөөнүн чөнтөгүн кесип алып кетесиң. Демек, акча же болбосо мал Аллахтыкы. Эми сиз ошондой бир арам акча менен акча тапкандан кийин болду. Аны садака кылыш керек. Башка жол жок. Садака бергенде гана тазаланат, жана ошол берилген садака сооп алмайт. Малул хабис, тазалык менен арамдан табылган акча. Эми сиздики автоунааңызды алып атканда арам акча кирип кеткен. Өлчөмүн билишиңиз керек. Канча арам акча кирип кеткен. Такыр билбесе, чамалап $5000, $3000, $2000 чамалап билет да, кантип билбейт? Билет, сонун билет. Ошону не кылыш керек? Кудай жолунда башка эле акчаны. Мынеки ошону мен Кудайдын астында өзүм тазалайм. Берди, болду. Болбосо, баягы эми машина менен ишине барып келгени дагы арам болот деп мен бир так айта албайм. Бирок кылган иши жакшы эмес. Арамдын үстүндө жүрөт. Садакага берди, болду иншалла. Өзүн өзү тазалаган болот. Аллахым разы болсун.